Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге Oblivion деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуздар, биз тасманы талдоону баштадык. Жазап беришет. Тасма адамзаттын келечегин сүрөттөп, кайсы бир мезгилде космостон келген түшүнүксүз келгиндер жер планетасын басып алгандыгы айтылат. Ал келгиндер өздөрүнүн укмуштуудай технологиясы менен биздин спутнигибиз болгон Айды жардырып талкалап салышыптыр. Ай жерге катуу таасирин бергендиктен, анын кесепетинен улам жерде эбегейсиз цунамилер болуп, ал эле эмес жер титирөөлөрү менен да коштолуп, жер бети астын үстүн болгон экен. Адамзат келгиндерге каршы ядерлик куралды колдонушат. Ошондон кийин жер бети жашоого такыр эле ылайыксыз болуп калып, ал эми жердеги башка аман калган адамдарды космостогу TED деп аталган эбегейсиз космикалык станцияга көчүрүп келишет. Жер бетинде болсо ар кайсы аймактарга курулган кичинекей мунараларды көрүүгө болот. Ал жердеги адамдар океан суусунун тазалоо процесстери менен алектенишип, ошону менен катар эле жерди жандандыруу процесстери менен да алектенишет окшойт. Тасманын башында эле Джек Харпер аттуу каарманыбыз менен таанышабыз. Ал эмнегедир эле бир канча жыл убакыт өтсө да түшүндө мурунку аламат боло элек жашоону көрүп, анан да ал жактан дайыма эле бир белгисиз аялды көрө берчү. Түшүнөн ойгонгон Джек Виктория экөө эртең мененки тамакты ичишет. Ал экөө бир канча убакыттан бери эле ушул станцияга дайындалып, Виктория станциядан чыкпай эле компьютердик жардам көрсөтсө, Джек өзүнүн учагы менен ошол аймакты дайыма күзөтүп, анан да ошол аймактагы бузулуп калган дрондорду оңдоо менен алектенчү. Ал дрондордун кызматы болсо баягы жерге түшкөн келгиндерди жок кылуу болчу. Ал эми аман калган жерге ыңгайлашып алган келгиндер дагы эле жерге зыян берип жатканы айтылат. Виктория ар дайым көзөмөл кылынган нерселерди жогору жактагы башкаруучуларга жөнөтүп маалымат берип турчу. Алардын бул жерде иш кылып жүргөнүнө 5 жылдай убакыт болду жана кете турганына 2 жума убакыт калды. Виктория бул жерден кетип эртерээк Титанга жеткиси келип жатат. Анткени бул кезде адамзат Сатурн планетасынын спутниги болгон Титанга адамзатты көчүрүүнү баштаган эле. Бирок Джектин эмнегедир эле бул жерден кеткиси жок. Анткени ал түшүндө дайыма бир аял менен жерде жүргөнүн көрө берет. Бир күнү Джек адаттагыдай эле келгиндер кулатып түшүргөн дронду оңдоого окунот. Бирок ал аны алыстан келгиндер карап жатышкандыгын байкаган деле жок. Дароо эле төмөн жакты көздөй экинчи дронго түшкөндө ал келгиндердин тузагына кабылып калат. Бирок ошол эле замат ал жерге активдүү дрон жетип келип Джекти сактап калды окшойт. Базага кайтып келген Джек Викторияга жерден өсүп чыккан гүлдү белекке берет. Бирок Виктория жогору жактагы адамдардын буйругу менен жашагандыктан гүлдө радиация бар деп эсептеп эле аны таштандыга таштап салат. Эртең менен экөө катуу жарылуудан улам чочуп ойгонушат. Көрсө келгиндер жакын жердеги суу базасын жардырып жиберишиптир. Ошол эле учурда Виктория космостук станцияга багытталган радио толкундарды аныктап, Джек дароо эле учагы менен ошол аймакка жетип барып, кандайдыр бир белгилерди берип жаткан аппаратты өчүрөт. Андан кийин Джек өзүндөгү баардык байланыш аппараттарын өчүрүп, Виктория ал жөнүндө эч кандай маалымат ала албай калганда, ал эч ким билбеген көлдүн жанындагы кадимкидей эле жапжашыл болгон жерге барып, аз да болсо өзүн адам катары сезип, ошол жерде бир аздан убакыт өткөрүп турчу. Джек бул жолу да ошол жерде эс алып жаткан кезде асмандан эле карарып, кандайдыр бир космикалык кеме кулап келе жатканын көрөт. Джек дароо эле учагы менен учуп чыгып, Викторияга байланышка чыгып, кулап түшкөн кемени көрүп, ошол жака бара жатканын айтса, Виктория болсо ал жөнүндө башкаруучу адамдарга жөнөтүп, космикалык станциядагы башкаруучу аял Джекке байланышка чыгып эле базага кайтуусун талап кылып, ал кулаган кеме жака дрондор гана барып изилдеп келишет деп айтат. Бирок Джек буйрукка баш ийбей эле кулаган кеме жака жетип барды. Джек ал жерге коноору менен эле бир нече капсулаларда жаткан адамдарды көрөт. Джек дароо эле бул кеме НАСАнын кемеси экенин түшүнүп, демек бул кеме согушка чейин эле курулгандыгын жакшы түшүнүп калат. Анан да эң кызыгы, Джек капсулалардын биринен баягы түшүндө көрүп жүргөн аялды көрүп калат. Ал таң калып эле эмне кылаарын билбей турса, ал жерге дрондор да жетип келип, жанагы капсуладагы адамдарды чекесинен эле жардырып жок кыла баштайт. Анда Джек жанагы капсуладагы аялды жардырбай коргоп калганга жетишип, аны учагына салып дароо эле базага алып келет. Капсуладагы Юлия аттуу аял көзүн ачып, дароо эле Джекти атынан атайт. Сыягы ал Джекти тааныйт окшойт. Жана ал көп жылдардан бери криостук уйкуда капсулада уктап жаткандыктан, ал келгиндер жөнүндө жана келгиндер менен болгон согуш жөнүндө эч нерсе билбейт экен. Виктория Юлияны жатып эс алсын деп эртеси күнү борбордук башкаруу бөлүмүнө кабарлап, болгон окуя жөнүндө башкаруучуга айтып бермекчи болот. Юлия Джектен кемеси кулаган жерге алып баруусун суранат. Анда Джек түшүндө көрүп жүргөн бул Юлия менен бир байланышы бар экенин сезип, ага ишенип эле кеме кулаган жерге алып барат. Бирок күтүлбөгөн жерден алар келгиндердин курчоосунда калып, катуу соккудан улам Джек эсин жоготот. Көзүн ачкан Джек анын айланасында эч кандай келгиндер эмес эле адамдар турганын көрөт. Көрсө алар эч кандай келгиндер эмес эле жерде аман калып жашоо үчүн күрөшүп жаткан адамдар экен. Малкольм аттуу адам Джекке баардык чындыкты айтып бере баштайт. Көрсө дрондор атайын эле адамдарды өлтүрүү үчүн жасалыптыр. Ал эми жанагы ар кайсы аймактарда курулган станциялар,
кургактыктагы баардык сууларды сордуруп алып, жерди жараксыз абалга келтирип, бизге окшоп жерде аман калган адамдарды эртерээк өлүүсүн каалап жатышат деп айтат. Ошону менен катар эле Титанга дагы эч кандай адамдар көчүрүлбөптүр. Көрсө жанагы космостогу эбегейсиз станцияны келгиндер башкарып, алар жердеги аман калган адамдарга каршы багыттап дрондорду жөнөтүп, Виктория менен Джектин акыл эстерин да тазалап, баштарын айландырып коюшуптур. Ушунун баарын айтып берген Малкольм Джекке дагы бир өздөрү кармап алган дронду көрсөтүп, сен бизге ишенип, ушул дронду кайра программалап беришиң керек. Биз болсо бул дрондун ичине чоң бомбаны орнотуп, дронду космикалык станцияга жөнөтөбүз да келгиндердин станциясын жардырып жок кылабыз деп айтат. Анда Джек бул Малкольм деген адамга ишенерин же ишенбесин билбей калып, Малкольм аны дагы ишендириш үчүн мен экөөңөрдү тең бошотомун. Башкаруучуңар силерге силер ээлеген аймактан башка аймакка чыкпагыла деп эскерткен. Силер азыр түз эле жөнөп өзүңөрдүн аймагыңардан чыгып башка аймакка чыгып көрсөңөр, баардыгын өзүңөр жакшы эле түшүнүп аласыңар деп айтат. Юлия менен Джек ал жерден кетишип, экөө бир жерден учакты күтүп жатышканда, Юлия мурда Джектин аялы болгондугу белгилүү болот. Джектин учагы келген соң алар кайрадан базага учуп барышат. Бирок Виктория Джекти көрүп эле эшикти ачпай коет. Ал дароо эле башкаруучуга байланышка чыгып, Джек ар кандай эрежелерди бузгандыгын айтып, биз эми эффективдүү команда эмеспиз деп айтаары менен эле дароо эле базадагы бир дрон ишке кирип, дегенде эле Викториянын өзүн өлтүрөт да, андан соң Джекти өлтүргөнү калганда, Юлия учактын куралы менен дронду аткылап Джекти сактап калат. Андан соң жанагы башкаруучу аял Джектин кайрадан эле башын айландыра баштады. Айтор, сен ал аялды космикалык станцияга алып кел. Биз ал аялды текшерип, экөөңдү кайрадан эффективдүү команда кылабыз деп айтат. Анда Джек кайрадан эле башкаруучуга баш ийбей учагына түшөт да базадан кетип калат. Дароо эле анын артынан 3 дрон кубалап жөнөп, Джек кармашып отуруп алардын экөөсүн жок кылып, бирок бир кезде анын учагына ок тийип эле учак тыюу салынган аймактан сыртка чыгып эле кулап түшөт. Бактыга жараша Юлия менен Джек эч кандай жаракат алган жок. Малкольм айткандай, эми алар өздөрүнүн аймагынан башка аймакка өтүп кетишти. Ошол замат эле жакын жерге так эле Джектикиндей болгон учак келип токтоп, Джек ал учактын жанына жакындап барып карап, көргөн көздөрүнө ишенбей эле таң калып туруп калды. Көрсө ал аймакты дал эле Джектин кебетесине куюп койгондой окшош болгон адам кайтарат экен. Ошол жерден экөө кармаша кетип, мылтыктын огу кокусунан Юлияга тийип калат. Джек өзүнүн клонун дароо эле эсине оодарып, колун байлап коет да, учак менен ошол аймактын базасына жетип барат. Ал база дагы так эле Джектин базасына окшош экен. Базанын ичине кирген Джек так эле Викториянын клонун көрөт. Джек эми гана бир топ нерсени түшүнгөндөй боло баштап, керектүү аспаптарын алат да кайрадан кайтып келип, Юлияны даарылап айыктырат. Ал эми жанагы Джек байлап койгон анын клону качып кетиптир. Юлия көзүн ачса, баягы Джек эс алган кооз жашыл жерде экен. Алар бир күн бою ошол жерде убакыт өткөрүшүп, эртеси күнү Малкольмга барышат. Малкольм алардын кайтып келгенине сүйүнүп, Джекке дагы бир чындыкты ачат. Көрсө келгиндер көп жылдар мурун эле космостон бир астронавтты кармап алып, анын миңдеген клондорун жасап чыгышат да, акырындык менен жерди басып алып, андан соң ошол астронавт Джекти дрондор менен кошо жердеги калган каткан адамдарды жок кылуу үчүн багыттап коюшуптур. Эми Джек адамдар кармап алган дронду кайрадан жаңы программалап, анын ичине бомбаны орнотуп коет. Ал эми жанагы кошуна аймакта жайгашкан базадагы Викториянын клону кесиптешинин жоголуп кеткенине байланыштуу аны издөө үчүн дрондорду жөнөтөт. Дрондор Джектин изин кууп отуруп, Малкольмдун адамдары жайгашкан жерди таап келип алышат. Ошол жерде дрондор менен адамдардын ортосунда катуу салгылаш болуп, акыры адамдар дрондорду жеңишкени менен жанагы жаңы программаланган дрон ишке жарабай калат. Ошону менен катар эле өкүнүчтүү окуя болуп, Малкольм дагы өлүп калат. Эми Джек андан ары эмне кылаарын ойлонуп, космикалык станцияга өзү барып, ал жакты жардырууну чечет. Юлия дагы ага макул болот. Анткени башкаруучунун айтышы боюнча Джек Юлияны космикалык станцияга алып барышы керек эле. Ошентип жарылуучу затты даярдаган Джек капсулага Юлияны салып алып, учагы менен түз эле космикалык станция Тетке учуп барат. Көрсө мындан 60 жыл мурун аламат боло элек кезде космосто белгисиз объект пайда болуп, аны изилдөө үчүн атайын космикалык кеме менен Джек, Виктория, Юлия жана башкаруучу Сале баш болгон топ ошол белгисиз объектти изилдөө үчүн учуп барып келгиндерге кармалып калышкан экен. Дал ошол жерден баштап келгиндер Виктория менен Джектин клондорун жасап башташкан. Эми Джек учагы менен Тет станциясынын ичине кирип барат. Джек станциянын ичинен дагы жүздөгөн клондорду көрөт. Акыры ал учактагы Юлиянын капсуласын ачып, бирок ал жерден эч кандай Юлия эмес эле жарадар болуп жаткан Малкольмду көрөбүз. Ошентип Джек эбегейсиз күчкө ээ болгон бомбаны ошол жерден жардырып, келгиндердин станциясын толугу менен жок кылды окшойт. Баягы көлдүн жанындагы кооз жерде көзүн ачкан Юлия, Джек аны өзү менен бирге ала кетпегенин түшүнөт. Ошол кезде Юлиянын боюнда бар экени билинип, арадан 3 жыл өтүп, Юлия кызы менен ошол жерде жашап жүргөн кезде, ал жерде аман калган башка адамдар да таап келишет. Жана алардын арасында кошуна аймактын күзөтчүсү Джектин клону бар эле. Биз ушул жерден Джектин акыл эси өлбөгөнүн, ал кайрадан Юлияны эстегенин түшүнөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Дагы бир кызыктуу тасмадан жолугушканча саламатта болуңуздар.